Коомчулукта маркумду акыркы сапарга узатууда дүрдүйүм дасторкон жайып, каз-катар мал союу адатка айланган көрүнүш болду. Мамлекет башчысы тарабынан маркумду акыркы сапарга узатуудагы ашыкча ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча жарлыгы кабыл алынып, коомчулук колдоого алган. Тилекке каршы буга карабастан сөөгү коюуда ашыкча чыгымдар токтобой келет. Ал гана эмес, көз өткөн жакындарына баалуу таштардан, курулуш материалдарынан кабаттап күмбөз салгандар да жок эмес. Мындай Садыр Жапаровдуку туура эле. Мен деле атам кетеринде айткан, мага эстеликтин кереги жок. Койбой эле койгула депчи. Туура эле мен кошулам ошого. Толук кандай десем, не согласен, да, кошулбайм дагы. Жарым анткени оор да болуп калат деп ойлойм өзүм негизи. Бирок жого биз барып баары сагынганда барып турабыз го, ошол себептен жогото албайлы деп коюш керек го деп ойлойм, бирок сүрөтү коюлбайт. Эселикке оюм асыр бөтөнчө ысырап болуп атыр. Тамга жабыштырбагандын баары мүрдөгө жабыштырып атыр. Ал эми кеткен өлгөн кишиге да күнөө экен. Ага эми бартылык менен ар кандайлы кылып атыр. Негизи тим эле белгиле кылып койсо, баягы кийин бала бакыра таппай калбас үчүн. Ал биздин убагыбызда эселик турмак, өлүктөр коюлбай калган убак болгон. Облус аймагында маркумга арналган эстеликтин баасына көз салып көрсөк, 12 000 сомдон 32 000 сомго чейин жетет. Эстеликке сүрөт жана башка кооздук түшүрүлгөн сайын баасы улам жогорулайт. Ал арада дин кызматкерлери маркумга кымбат баалуу таштардан чегип, күмбөз салууга динде тыюу салынарын айтат. Бизде кабырдын мындай бир адамды майытты узатууда негизи бул шариятыбызда мындай өтө ысырап кылбастан, андан кийин буну баягы майрамга айландырып жибербестен, тойго айландырып жибербестен, майытты жөнөкөй кылып узатууну шарият көздөйт да. Көрүстөндүн үстүнө мындай бир аша чаап, күмбөз салуу, жобосу келип жана мрамордон эстеликтерди салуу, жобосу келип 15 метрлик жанагындай бир эстеликтерди орнотуу бул шариятка дал келбейт. Облусубузда ысырапкорчулукту алдын алуу максатында атайын бир катар программалар ишке ашыруу колго алынган. Айрыкча маркумду акыркы сапарга узатуудагы кийит кече, дүрдүйүм дасторкон жаюу жана башка ашыкча чыгымдарды алдын алуу боюнча аялдар арасында маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары, окутуулары өтүүдө. Бул боюнча биздеги бардык казияттын өкүлдөрү, жерлердеги имам хатиптер, керек болсо башка улуттун өкүлдөрү, башка диний конфессиялар дагы иш жүргүзүүдө. Ошо эстеликтер маселеси боюнча аялдар дасторконду кармайт, ошол үйдөгү каржынын көбүн аялдар кармайт, жанагы баштыктарды, себеттерди да уюштурган биздин эжелер, жеңелер, чоң апалар, замандаштарыбыз. Ошондуктан аялдардын арасында финансылык сабаттуулук деген сабактарды өткөрүүдөбүз. Белгилей кетсек, Кыргызстандын 94% аймагын тоолор элейт. Быйыл февраль айында маркумду узатуу жана сөөгү коюу тартибин жөнгө салган мыйзам кабыл алынып, ал жакында күчүнө кирет. Анда жабылганына 30 жыл болгон көрүстөндүн жерин жергиликтүү элдин макулдугу менен колдонуу жагдайы каралган. Гүлзада Бакаева, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу.